Facebook дүйнөдөгү эң ири социалдык тармактардын бири. Китептин бети деген маанини берет. Аталган тармак 2004-жылы 4-февралда Марк Цукерберг тарабынан ачылган. Бүгүнкү күндө активдүү колдонуучулардын саны күнүнө 936 миллиондон ашса, айына 1 миллиардга жетет. Ал эми жарнама берүүчүлөрдүн саны 2 миллион. Bir күндөгү жакты же лайк белгиси 7 миллиардтан ашуун жолу басылса, жарыяланган сүрөттөр 2 миллиардга жеткен. 2013-жылы сайттын кирешеси 2 миллиард долларды түзгөн. Анын 73% жарнамадан түшөт. Мына ушундай олчойгон кирешенин артынан Марк Цукерберг 23 жашында планетанын эң жаш миллиардери болгон. 2014-жылы Facebook'тун колдонуучуларынын саны 1 миллиард 200 миллион адамга жетсе, анын 170 миңден ашууну кыргызстандыктар. Күн сайын 80 миңдей мекендештерибиз бул тармакка баш багышат. Ал эми Кыргызстанда Facebook колдонуучуларда ар тараптуу ой-пикирлер калтырылып, бири оң тарапка оңдолуп, жакшы жыйынтык калтырса, кээ бирөө терс таасирин калтырган учурлар болот. Facebook'тун активдүү колдонуучуларынын бири Зайырбек Ажыматов анын оң жана терс жактары тууралуу мындай дейт. Биринчи эми жеке мисалы өзүм үчүн айта турган болсом да, оң жактары. Жалпы эле мына азыркы мезгилде ыр жазып жүргөндөрдүн көпчүлүгү эле Facebook'ка ырларын коюшуп атпайбы? Анан бул мисалы бир мезгилде ушундай мүмкүнчүлүк жоктуктан баягы гезиттердин көпчүлүгү ырды баспайт. Анан каяка бараарын билишпей эле турчу да. Мисалы ошол эгемендиктин башында дейли. Андан мына азыркы мезгилде мисалы ошол ар бир инсанга, ар бир адамга, ар бир аккаунтта 5000ден киши катталганга мүмкүнчүлүгү бар болсо, ошонун жок дегенде бир 100-200 ыр окуса, анан чыгармачыл кишилер үчүн маселен ошол өзүнүн чыгармасын социалдык тармактар аркылуу жайылтканга мүмкүнчүлүк бар да, мүмкүнчүлүк болуп калды. Терс жактары дей турган болсок, мисалы ушул мына социалдык тармактарда биз көрүп атабыз, тилдин ушундай бир жакырланган сыяктуу болуп бараткан. Анын ичинде бир мындай мите сөздөрдүн көп пайдаланылып атканын байкайбыз да. Мисалы биз деле баягы сабаттуу жаза албай калышыбыз мүмкүн. Анан дагы ушул сабаттуу тексттер аз болуп калат. Ал көбүнчө өзүнүн балдарынын кыял жоруктарын, алар менен ийри олтуруп, түз кеңешкен учурларын жазып турат. Facebook'та көп учурда негатив ойлор да жазылып кеткендиктен башкалар үчүн бир аз да болсо жакшы маанай тартууласа деген ойдо. Мисалы мен мүмкүн болушунча баягы эми бизде баягы чыгармачылык деп койгондон кийин менде көбүнчө ушул ырды бөлүшүп калышым мүмкүн. Чыгармалар боюнча тегеректен спектакльге көрүп калсам ал жөнүндө жазып коюшум мүмкүн. Же дагы башка тасмаларды көрүп калсак, жаңы тасмалар, анан көбүнчө жана айтып кеткендей балдарымдын кылык жоруктарын жазып калышым мүмкүн да. Анан бул башында мен эмне үчүн, эмнеге керек деген нерсе бар эле. Андан кийин эми бир кара боек же кара боек көбүрөөк болбош керек деп ойлоп, мүмкүн ушул бир позитивдер, бир окурмандын, ошол досторумдун, ошол социалдык тармактагы досторумдун маанайына бир жакшы, бир кичинекей болсо дагы маанайынын жакшырышына бир үлүш кошобу деген ойлор болуп калат. Анан ошол эле учурда ар бир мындай психологиялык жактан ата эненин психологиясы ушундай окшойт. Балдарынын бир жакшы кылыгы болсо, ошону элге айтып мактангысы келет. Мактануу деп да койсок болот. Ошондой бир өзүмдүн кичинекей кыздарыма, балдарыма болгон алар жөнүндө жазылган бир постторду коюп калам. Ошондой эле Facebook аркылуу ар кандай тарбиялуу, мааниси бар реалдуу турмуш, сабырдуулукка, акылмандуулукка үгүттөгөндө посттор жазылып турганы адамдар үчүн пайдалуу. Буга колдонуучу Адинай Марипованын ачык, так, факт менен жазган олуттуу ойлору мисал боло алат. Ал эми Facebook'тун бирден бир күчү да бар. Алардын бирин мисал кылсак, жакында эле Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин 4-курсунун студенти окуган жерлеринин канааттандырбаганын айтып чыгып, Facebook аркылуу чоң талкууга түшкөн. Ал бир гана интернетте чуу болуп калбай, университеттин ректоруна чейин жетип, массалык маалымат каражаттарында да жаңылык катары берилип кеткен. Бул бир гана Facebook'тун күчү аркылуу тараган маалымат болгон.
Айпира Адамкулова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таң Манай.